Ертең любой индустың армазын мен мисал мен сол койгонмун. Киргизы, вы что творите? Ошентип индустарды да кетирип жаңыртынды. Кыргыздын жигиттери кече күнү кыргызыбыздын кыздарын кулак мурдун кесип кетип атканда каякта элеңер? 17 жаштагы кызды алып барып өлтүрүп койгондо каякта элеңер? 3 жашар кызды зоруктап койгондо каякта элеңер? Ушундай тупойский бир эркектердин арасында азыр чыгып кетип, мындай майда чүйдөлөрдө эле топтоло калбай кичине мындай намыстана турчу нерселерге намыстансаңар болобу? Эркек атыңар кандай силердин? Ойлоп атасыңарбы, индустарды кетирип уже биз мындай болдук депчи. Ит болдуңар. Бүт мамлекетте көрүп атасыңарбы мнениясын силерге болгон. Сиз тагалардын документ текшергенин тажадыңызбы? Ассалому алейкум, Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, бардык документтерди бат жана таза жасап беребиз. Регистрация 3 айга, продление 3 айга, 9 айга. ННН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, перевод паспорт, полис, взрослый жана башка жумушка керектүү кагаз иштерин баарын жасап беребиз. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp бар. +7 991 173 11 39. Бүгүн Бишкектен Пакистанга 6 чартерди каттам учат. Бүгүн 21 майда Бишкектен Пакистанга 6 чартерди каттам учат. Анын биринчи сааты 4:15 учкан. Акыркы рейс Пашаварга 16:30 пландаштырылган. Манас аэропортунун сайтында учактар күндүз Исламабад, Пешавар жана Лахорго учаары көрсөтүлгөн. Кактус медиа сайты Манас аба майданында учак күтүп жаткан Пакистандын жарандарынын сүрөттөрүн жарыялады. Бишкекте 13 майда жатаканалардын биринде жергиликтүү жана чет элдик жарандардын ортосунда мушташ чыккан. 18 майга караган түнү Чүй проспектиси менен Курман Жаннатка көчөлөрүндө массалык башаламандык болгон. Бул окуядан жабыркаган 140 студент жана 40 чакты эмгек мигранты атайын рейс менен Пакистанга учуп кеткен. Булак Марал ФМ.